Биринчи жардам кырсыкка учураганда, капысынан кармаган ооруларда, кырсык болгон жерге медициналык кызматкер келгенче же дарылоо мекемесине жеткиргенче кишинин өмүрүн сактоо максатында токтоосуз көрүлүүчү чаралар. Жашоодо ар кандай учурларда кокустук болуп калса, дарыгер жанында болбой калат. Кээ бир учурлар медициналык кызматкер келгенче биринчи жардамды көрсөткөндү билсек, адамдын ден соолугуна кийинкисине жардамы чоң. Бул багытта мектептерде атайын медициналык ийримдер уюштурулуп, мектеп окуучуларына адистер тарабынан маалымат берилет. Бизде Октябрь районунда номер 64 орто мектепте юный медик деген кружок бар. Бул кружок келечекте медицина кызматкери болом деген балдар үчүн түзүлгөн. Чоң класстарга ушу биринчи жардам жөндөмүн үйрөтүш керек экен. Себеби деген ар кандай шарттар болуп калат, ошол чоңоюп калган балдар өздөрүнө жакындарына жардам көрсөтүү жөндөмүн өздөштүрүш үчүн биз ушул кружокторду уюштуруп атабыз. Анан биз ошо 64 мектепте мына 2 жылдан бери ушул кружок иштеп атат. Биринчи кружокту бүткөн балдарыбыз ушул Кызыл Ай коомундагы мектеп аралык өткүзүп аткан биринчи жардам конкурстарына катышып, өздөрүн көрсөтүп, анан бул Кызыл Ай коомуна волонтер болуп келишкен. Мен атым Улукбек, мен Кызыл Ай коомунун алгачкы жардам боюнча тренер болуп эсептелинемин. Алгачкы жардам эмне? Кандай ойлойсуңар? Бул эмне экен? Ким алгачкы жардам көрсөткөрдү эле адамдарга? Мейли карындаштар кимде бар? Окей. Мисалы бычак менен ойноп атып кишине тилинип кетти. Эмне кыласыңар? Лейкопластыр менен чаптайсыздар, бул да алгачкы жардам. Мисалы кичинекей бала наристе ыйлап атканда соротобуз го? Бул дагы алгачкы жардам. Эмне үчүн? Анткени наристе өтө көп ыйлап атканда эмне болот? Эрип калат, температура көтөрүлөт, турат, то есть отдышка пайда болуп, ушул өтө тоскоол маселеге келип калат да, эмне кылабыз? Соротобуз, апасына беребиз, атасына беребиз, ойнотобуз, буюм менен алаксытып коебуз да. Ушул да алгачкы жардам. Касыл убакытка чейин биз адамдардын өмүрүн сакташ керекпиз. Медициналык жардам келмейинче. Экинчиден бул андан ары зыян келтирүү алдын алуу. Авария болду деп коелук, айлана чөйрөдө жүргөн кишилерде, мисалы өтө көп киши көрүнөр авария болуп калса, жанына келип төрүп өзүн уюлдук телефондоруна видео тартып, ушуну алар дагы жабырып калышы мүмкүн да. Алардын да өмүрүн сактап калыш керекпиз. Үчүнчүдөн мурунку кабылгана келтирүү. Бул көбүнчө биз медиктерге ишенип, ушул эгерде биз баарын биринчи, экинчисин туура кылсак, үчүнчүгө албетте ушуга умтулабыз да, келебиз ушуга. Демек, ушунун баарын келип туруп, эң биринчи алгач жардам эткенде бул кырдаалга баа берүү. Мисалы, КамАЗ машинаны уруптур, эмне үчүн ушундай авария болду? Көрүнөр биякта жылтырап турат. Демек, жан жаган. Бирок биз толук баа бериш үчүн эмне кылыш керек экенбиз? Кишилерден ушул буякта жүргөн кишилерден сураш керекпиз, эмне болду экен депчи. Бул жерде эмне болуп калыптыр? КамАЗдын айдоочусунун жүрөгү токтоп калды. Инфаркт миокард деп коет. Жүрөгү токтоп, жанындагы отурган киши ушул рулду сактап калыш үчүн сактай албай машинадан секирип кетет. Бул машина башка машинаны сүзүп чыгат. Көрдүңөр? Арак ичип калыш өтө көп оюбуз бар болуп калышы мүмкүн, бирок эгерде биз бул кишиден сурабасак, бул маселени түшүнмөк эмеспиз. Калабына келтирүү абал. Мисалы, киши жатат. Келиңиздер, ким жатат? Ататүрк паркында сейилдеп жүрөмүн. Карасам, бир киши жатат. Эмне деп ойлоймун? Туп-тура. Эң биринчи иретте биз эң жаман ойлор келет. Ичип алыптыр, бирдеме болуп уктап калыптыр деп ойлор ушундай келет. Туп-тура, дагы күн тийип кетип, эсин жоготуп алышы мүмкүн. Дагы артына башынан согуп чабып туруп, мисалы, уюлдук телефондорун бүт баарын алып кетип калышты. Эмне кылат экенбиз ушул учурда? Биз эмне кылыш керекпиз ушу көргөндөн кийин? Эң биринчи иретте өзүбүз коопсуздук караш керекпиз. Мисалы, эгерде мен дароо эле жардам тийгизип баштасам, мисалы, мен эсине келдирдим, тиндей мындай кылдым. Анан бул алып туруп, ой, мен телефон жоголуп кеттир деп коюп, кимге бүт баарын эметип калат? Бизге. Ошол үчүн кишиге тийгенге чейин биз эмне кылыш керекпиз? Кишилер чыгыш керек. Жардамга биякта киши жатат деп калабыз. Ошон 4-5 киши келет, балким арасында доктор болуп калышы мүмкүн. Эгер аналар жок болсо, мен өзүм текшерип баштайм. Эң биринчи иретте эмнени текшеребиз кишиде? Туп-тура, дем алуу. Эмне үчүн пульсту текшербейбиз биринчиден? Дем болбосо. Туп-тура, эгер дем жок болсо, демек пульс, жүрөк дагы сокпойт. Демек пульс дагы болбойт, То есть ошол үчүн биз эмне кылат экенбиз? Демди текшериш үчүн биз
туп тура башын чалкалаш керек мондай. Бул деген дем алуу канал деп коет. Дем алуу каналдарын эгерде жабык болсо, көрүнүп үнүм өзгөрүп кетет. Ачып аткандан кийин үнүм таза чыгат. Ушул маселеси мондай болот. Андан кийин оозун кээрлер оозун ачышат, өтө өзүнө көп ишти жаратып коет да. Ошон үчүн биз ачып эле туруп, мурдунан дем чыгат да турабы? Мурдуна биз кулагыбызды, бетибизди, анан көзүбүздү ичке карата коебуз, мондай катарында. Биз эмне кылып атабыз? Биз бир убакытта угуп атабыз, сезип атабыз и көрүп атабыз. Эмне үчүн бул маанилүү? Мисалы, эгерде силер, боомдо авария болуп калды, ошол жактан бирөөнүн кишини текшерип атсаңар, силер эчтеке угуп албай каласыңар, и сезе албай каласыңар. Эмне үчүн? Анткени аякта шамалдар бар. Ошон үчүн силер эмне кыласыңар? Көрүп турасыңар. Ич көтөрүлүп атат, түшүп атканын. Мисалы, тоодо болгондо, киши тоого баратканда эмне болот? Куртка кийет, дагы бир свитер ичине кийип келет, то есть өтө чоң кийимдер кийип алат. Андан кийин эгерде биз угуп баштасак, биз көрө албай калабыз, ичи көтөрүлбөйдү. Ошон үчүн биз угабыз, анан сезебиз. Ушул бир 3 этаптык нерсени бир убакытта жасайбыз да. Киши түрүл экен, дем алып атат. Эмне кылыш керекпиз? Ооба, 103кө чыгыш керекпиз. 103кө чыгарып аткан кандай суроолорду берет силерге? Ким чалып көрдү эле 103кө? Ким чалды? Каяктан чалды? Каякта турасың? Ким канча киши жабыркады, турабы? Эмеси, абалы кандай? Дем алып албай элеби? Эгерде мисалы силер дароо эле чалып баштасаңар, демди текшербей эле, маалыматтар силерде барбы, керектүү маалыматтар? Керектүү маалыматтар жок. Демек, азыр токтоп туруңуздарчы, текшерип көрөйүн деп туруп, өзүңөрдүн дагы убактыңардагы жанагы диспетчердин дагы убактын созуп коюп атасыңар. Алып коюп атасыңар да. Ошон үчүн биринчи маалыматты алып алабыз, анан дароо эле чалабыз. Дароо чалгандан кийин биз калыбына келтиребиз. Бул эмне үчүн кылат? Мисалы, эгерде киши жыгылып калса, баш менен катуу жерге урулса, эмне болот экен? Кусумду чыгып калышы мүмкүн. Сотрясение мозга деп коет, Сотрясение мозга үчүн ушул кусумду реакциялар чыгып аткандан кусумду биякта кылып, киши думуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз эмне кылабыз? Киши жатат, жанындагы колду биз 90 градуска монда коюп коебуз. Бул тоскоолдук келтирбесин деп. Мисалы, мен биякта отурам, 90 градуска коебуз. Менден алыскы болгон бутту көтөрөбүз. Муну бетине коебуз и мондай буруп коебуз. Эме карап туруп, бул көрүнөр, мондай турат. Далын эметип койсок, колуна жатып калат. Бутту таштайбыз и үстүнө көтөрүп коебуз мондай. Эме өзү жатат. Эми карап туруп, оозун ачып атканда кандай часаңар. Кайра жанакыдай дем алуу каналдарын ачабыз. И оозун деп ачып коебуз. Бүттү. Эгер суук учур болгондо, үстүн албетте жаап коебуз. Эгерде өтө катуу жанакы тер деп атса, муздак тер чыгып атса, демек ысык күн дагы, муздак күн дагы аны жаап коюш керек. Эмне үчүн? Анткени бул киши тер эмне кылат биздин организмде? Муздатат. Өтө катуу муздатып алса, бул өтө курч абалга келип калышы мүмкүн. Улуттук Кызыл Ай коому 1926 жылы Кыргыз СССРинин Кызыл Чарым уюму болуп уюштурулган. Ал эми 1992 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин указы менен укук уландыруучу коому болуп жарыяланды. Улуттук Кызыл Ай коому 4 негизги багытта иштейт. Социалдык жактан жардам берүү багыты, жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдар учурунда башкаруу багыты, өнүктүрүү департамент, саламаттык сактоо департаментинин негизги иш-чараларынын бири бүгүнкү өтүп жаткан мектеп окуучуларына алгачкы жардам көрсөтүү боюнча тренингтери. Биздин анатомия боюнча чоң бармагыбызга катуу импульс кандын эмеси согуму келип баштайт, турабы? Ошон үчүн ушул чоң бармактын алдында мояктан текшеребиз. Эгерде мен өзүм чоң бармак менен текшерсем, мен өзүмдүн жүрөк сокконун санап баштаймын. Нормалдуу турбайбы деп кетип калам, мунусу курч абалга келип калышы мүмкүн. Ошол үчүн биз 2 же 3 бармак менен чоң бармак эмес, ушул чоң бармактын жанында текшеребиз, мындай катарында. Организмде 60 000 кан сосуду бар. 30 000ден ашыгы бул кичинекей капилляр деп коет. Эң ички кан сосудтары. Ушул кан сосудтарды эгер мисалы колду алсак, колду басып көрсөңөр, басып тур, кайра кое бергиле. Эмне болуп калды? Ак болуп, анан кайра кызыл болуп калат, турабы? Канча секунд ичинде ушул кызарат? Мисалы мондай. 1. 1. Мисалы 2ден
экиден азыраак болсо, демек силердики нормалдуу кан басымы силердики нормалдуу түрдө. Эгерде силер экиден көбүрөөк болсо, демек силердики же кан басымыңар өзүнчө эле ылдый, өзүңөрдүкү, же бир жактан кан чыгып атат. Мына суроолор барбы? Кантип ички кан агымы бизде болот? Эң биринчиден кайра эле жанакы кан басым системасы. Басып көрсөк, эгерде экиден көбүрөөк секундта кайра өзүнө келсе, өз алына келсе, демек бир жактан кан агып калышы мүмкүн деп далилдейбиз. Башка кишилерден сурап көрөбүз. Бул менен эмне болду десе, мисалы бир киши менен согушуп кетип, ичке бирөө урду деп коебуз. Демек ички урса, демек ички органдар жаракат алып калып, ички кан агуу болуп калышы мүмкүн деп текшерип көрөбүз. Эгер уже өтө курч абалына келип калгандан кийин, ооздун бул эмелери, эрини, бул көздүн бул эттери же кулактардын сөйкө салган жерлери көгөрүп калат. Шым кийип алган, кан агып атат, ылдый жагынан биз көрүп элебиз, чалкалап жатат. Эгерде киши эсинде жок болсо, ичин басып көрсөңөр болот акырындан. Киши эсин жок болгон ичи жумшак болот. Бирок акырындан бассаңар, бир жери катуу болуп калса, демек бул ич кан агуу симптомдору деп айтылат да. Ички кан агуудан эмне кылыш керекпиз? Тура музак нерсе коюш керек, бирок мындай эмес, холодильниктен жана пельмендер алып туруп, пельмендер койбойбуз дароо эле. Эмне кылабыз? Ушул музак нерсени алып туруп, бир материал менен ороп туруп, бир гана муздак өтө жанакы тоңдурбайбыз буттучу. Музат коебуз. Эмне үчүн? Анткени муздап атканда биздин сосудтар эмне болот? Ичкерип калат. Демек кан акырын жайылып же токтоп калышы мүмкүн. Бул ички кан агууну кантип токтотуш керек? Бул бир гана медиктерги. Биздики эсиңердеби, биздин максаттарыбыз эмне үчүн? Бул кишинин өмүрүн медиктер келгенге чейин сактап калуу. Эгерде эчтеке кылбасаңар, муз койбосоңор, мисалы тура эмес, мисалы көтөрүп, тургузуп койсоңор, кан агуу көбөйтсөңөр, медиктер келгенге чейин өлүп калышы мүмкүн. Биздин тренинг теориялык жана практикалык бөлүктөн турат. Мында келген окуучулар адам кырсыкка учураганда же биринчи жардам керек болгон учурда тез жардам келгенге чейин жабыркаган адамга кандай жардам көрсөтүү керек, бул боюнча кеңири маалымат алышып, практика жүзүндө жасап үйрөнүшөт. Ошондой эле биз тренингке катышып, маалымат алууга жана биз менен кызматташууга волонтерлорду чакырабыз. Жүрөк каякта? Жүрөк деген ортодо. Биякта жүрөк. Бирок бул желудочек деп коет. Оң жана сол желудочектер бир гана сол жакка карап турат. Ушул. Эң катуу иштеген жери, то есть булчуң, именно бул булчуң болгон үчүн биз жүрөк ооруп баштаганда сол жак ооруп баштайт. Ушул үчүн эле. Эми кандай жүрөк кандай иштейт экен, көрүп көрөлүк. Бул жанакы венадан кан агаткандарды ушакка келет, оң жакка. Анан аяктан өпкөгө кетет. Өпкөдөн кычкылтектерди өзүнө камтыйт. Андан кийин оң жакка келип туруп эле, то есть сол жакка келип туруп, андан кийин биздин организм кайра келет да. Ушул айлануу системасы болот. Жүрөк тотуп калганда эң биринчи иретте эмне кылат экенбиз? Биринчи, мисалы келдиңер, кишини текшердиңер, то есть дем албайлы. Демек дем албаса, демек жүрөк тотуп калды. Жүрөк тотуп калганын далилдесек, пульс текшергенге кажети барбы? Жок, убакыт кетирип коебуз. Эң биринчи дароо эле 103кө чалабыз. Ушунда мен бул жерде турамын, кишинин жүрөгү тотуп калды. Мен өпкө жүрөк массажын баштадым деп, реанимациясын баштадым деп айтасың. Убакытты айтып коесуңар, андан кийин каякта турасыңар, ориентирлерди айтасыңар. Андан кийин массаж жасап баштайсыңар. Массаж жасагандан кийин медиктер келип туруп, дефибриллятор деп коет, ток уруу. И андан кийин больницага алып кетет, далилдеш керек, эмне үчүн жүрөгү тотуп калды деп. Эмне дефибриллятор кандай иштейт билесиңерби? Ток менен иштейт, Мисалы, жүрөк тотуп калды деп коет, биздики. Бирок, жалпысынан караганда жүрөк нормалдуу соғып аткан болу. Андан кийин жүрөк тотуп калганда бул фибрилляция жанакы. Мисалы, токтун башын кесип койгон ток жерде чуркап кетет го, качып башы жок. Бул мышцалар жана эмелери, булчуңдары фибрилляциясы башталат. Жүрөктүн дагы фибрилляциясы ушул, желудочки. Жүрөк мындай соккон үчүн ал тура эмес согуп баштайт. Бирок мен жүрөк иштеп аткан турбайбы, анткени кымылдаган импульстары мээге келет. Иштеп атат деп. Бирок бул уже жүрөк канды айлантпай эле. Биз массаж жасап баштайбыз. Кан кайра алып баштайт, кычкылтек организмге келип баштайт. Андан кийин медиктер келет. Мына фибрилляция деп коет муну. Дефибриллятор бул фибрилляцияны токтотуу. Жүрөк тотуп калат. Андан кийин
мен ойлоп баштайт. Жүрөгүм токтоп калган турбайбы? Име жүрөктү кайра соктурат. Биз эмес. Медиктер эмес. Именно баш, кишинин мээси жүрөктү кайра соктурганга перезагрузка деп коет, перезагрузкадан баштайт. Эми кандай кылат экенбиз, массаж сердцаны? Биринчиден, мына биздин манекендерибиз, бул чоң кишинин манекени, Престон деп коет. Биякта 4 индикатор бар, 4 лампочкасы бар. Эгерде силер жасап атканда 2 лампочка күйсө, 2 жашыл күйсө, мисалы, көргөзөм. 2 лампочка күйсө, демек баарын туура жасап атасыңар. Эгерде силер бат жасасаңар, 2 жашыл анан сары күйөт. Эгерде болсо, ритмиңер туура эмес болсочу. Эгерде силер алып туруп басып, бирок аягына чейин көтөрбөй, мындай. То есть басып мындай эметсер, бирок кайра эле сары күйөт. Эгер баарын туура эмес жасасаңар, то есть 5-6 сантиметрге баспасаңар, кызыл күйөт. Түшүнүктү? Эми үйлөгөн эмеси, эрежеси. Үйлөп атканда эмне кылабыз биринчи? Башын көтөрөбүз, туура. Анан Оозун платочка салабыз. платочка коебуз, анан мурдун жабабыз. Мурдун жабабыз. Эми карап тур, эгерде башын көтөрбөсөм, ийгимон көтөрбөсөм, үйлөп көрөлүк. 1 2 3. Бирдеме болду? Жок. Эми көтөрсөк, ошо дем алуу каналдары ачылган үчүн өпкө көкүрөк жагы акынан көтөрүлөт. Ушундай. Эми баскан эрежеси. Биринчи колун мондай кармайбыз. Бул замок деп коет. Мондай кармасаңар, аймасы жок. Кармайбыз. Эмне үчүн? Бул жерди биз алдыга жылдырыш үчүн. Мондай. Анан кийин ушул жери менен биз жанакы көкүрөк сөккө биз ушундай басабыз. Мондай катарында мондай эмес, мондай. И басып атканда мондай басабыз. Биз булчуңдар менен өзүбүз күчү менен иштебейбиз. Эмне үчүн? Анткени 15-10 мүнөттөн кийин булчуңдарын ооруп иштебей калат. Ошон үчүн биз өзүбүз салмагыбыз менен басып кетпиз. Басып атканда колубуз түз, салмак менен басабыз. 30 жолу басабыз. 30 жолу баскандан кийин биз 2 жолу үйлөйбүз. Кайра 30 жолу басабыз, 2 жолу үйлөйбүз. 30 жолу басабыз, 2 жолу үйлөйбүз. Кайсыл убакытка чейин ушу массаж жасайбыз? Медиктер келгенге чейин, туурабы? Кандай ирети менен алмаштырат? Ким мага жардам берет? Санайбыз. 1 2 3 басып атканда санайбыз. Мисалы кандай болот? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 деп туруп мен үйлөйм. Үйлөп атканча сен колуңду даярдап турасың. Бирок баспайсың. 1 2 и башта. 1 2 номер 1 2 3 жок, до конца. До конца басып, до конца кое бересиң. Сана. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 үйлөйсүң ушундай. Чүнктү азыр баарыбыз мен силерге марлелерди берем, ар бирөөңөр жасап көрөсүңөр. Кандай кыласыңар? Биринчи бирөө жасайт. Бирөө жасагандан үйлөп атканда экинчиси келип туруп, экинчиси жасап баштайт.